Барыңыздарга маалым болгондой, Кыргызстанда балык чарбачылыгы жылдан жылга өнүгүп жатат. Дегенменен фермерлерди түйшөлткөн бул тоют маселеси болуп келет. Анткени балыктарга керектелүүчү тоюттардын көпчүлүгү чет жактан импорттолуп келгендиктен фермерлер кымбат баада сатып алууга аргасыз болушкан. Мындан улам ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында Чүй облусунда балыктар үчүн аралаш тоюттарды өндүрүүчү Атайын Заманбап ишкана ишке кирди. Бул жерде балыктарга керектелүүчү тоюттун бир канча түрлөрү өндүрүлөт. Тагыраагы жылына 5000 тонна тоют өндүрүлөрү айтылууда. 2021 жылы Салих ата мекендик компаниясы өлкөдөгү форель балыгын өстүрүү жана өндүрүү абалына мониторинг жүргүзүп, жыйынтыгында аралаш тоюттарга болгон муктаждыктын негизинде Заманбап ишкана түзүүнү чечкен. Бул үчүн компания өзүнүн бир катар изилдөөлөрүн жүргүзүп, ишкана куруу боюнча бизнес план даярдаган. Только балыктарга жем чыгарабыз бул жерде 12 түрү болот. Дыйкандар Европадан, башка жактан алып келип кымбатка түшүп, өзлөрүнүн чыгымын төлөй албай калгандыктан биз ушул ойго келип, бул көчөгүн эмес, бир ай мурун эмес болчу. 4-5 жыл мунун ичинде биздин генеральный директор өзү барып Сколководан окуп, ушунун баарын үйрөнүп келип, аны ушуну ачтык. Кудай буйрса, биздин биринчи максат ушул биздин дыйкандарга жеңилдик болуш үчүн, арзан алып, баягы өзлөрүнүн чыгымын жабыш үчүн. Аталган ишкананы ачууга $2 миллион ашуун каражат сарпталган. Өз кезегинде Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан $1 миллион 300 000 инвестициялык насыя берилген. Ал эми компания жеке өзү долбоорго $850 000 АКШ инвестициялаган айтылууда. У нас не было полного цикла производства. Бизде балык чарбасында толук циклдуу өндүрүш чарбасы болгон эмес. Мындан улам Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду тарабынан Салих компаниясынын проектисин колдоону туура көрдүк. Бул Заманбап ишкана балык үчүн тоюттун бир канча түрүн өндүрөт. Бул өндүрүш толук циклды өзүнө камтыйт. Тагыраагы аталган компания 6,2 гектарлуу жеке көлмөсүндө тесттик, лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө. Кийинки сатыкка балык продукциялары менен өлкө аймагын камсыздап баштайт деп пландалып жатат. Рыбной продукции на территории Кыргызской. Балыктар үчүн аралаш тоюттарды өндүрүү боюнча Заманбап ишкана ишкердик активдүүлүккө жана өлкөдөгү аквакультуранын динамикалуу өнүгүүсүнө таасирин тийгизет. Мындан тышкары 100гө чукул жаран жумуш менен камсыз болуп, фермерлерге бир кыйла төмөн баада сапаттуу тоюттар сатылып баштайт. Садыр Нуркожоевичтин бирден бир тапшырмасы ушул жаңы өндүрүштөрдү, жаңы ишканаларды область аймагында ачуу. Мен ойлойм, биринчиден ушул биздин дагы чарбада иштеп аткан элдерибизге ушул жемдин арзан баада келиши, арзан баада сатып алышы. Анан эң негизгиси булар жакшы качествода. Ушул эми жакшы жаңылык. Аталган өндүрүш көлөмү рыноктун керектөөсүнүн 50% жабууга мүмкүндүк берет. Бул үчүн тийиштүү Заманбап жабдуулар жетиштүү. Ал эми тоют өндүрүүгө керектелүүчү сырьё Россиядан алынып келинип, дыккат көзөмөлгө алынат. Тагыраагы тийиштүү адистер лабораториялык текшерүүдөн өткөрүшөт. Бул жерге сырьё заказ берген алдында бизде заказ кылынат, пробага алынат. Бул жерден лабораториядан текшерилет. Андан кийин биздин лабораториядан өтүп барды жакшы бизге жарайт дегенде гана биз ошол поставщик менен, то есть биз ишеничтүү поставщиктер гана менен иштешебиз. Белгилей кетсек, тоют менен жалпы республика аймагын камсыздоого жетишилгенден соң компания тышкы рынокко чыгууну да пландаштырууда. Гүлдана Мумунова, Калы Сөмүралиев, Регион телеканалы, Чүй облусу.